Бул видеодо биз сизге Optima 24 тиркемесин кантип колдонуш керектигин көрсөтүп беребиз. А дегенде Optima 24 тиркемесине кириңиз. Тиркемеге кирген сайын сиз автоматтык түрдө негизги экранга өтөсүз. Бул экранда сиздин бардык карталарыңыз жана алыш-бериш эсептериңиз көрүнүп турат. Карта боюнча маалыматты көрүп, аны башкаруу үчүн керектүү картаны басыңыз. Бул терезеде сиз эсебиңизде канча акча жатканын көрүп, валютаны алмаштырып, төлөмдөрдүн тарыхын текшере аласыз. Ошондой эле реквизиттер деп аталган көзүнөктөн эсебиңиздин чоо жайын көрүп, аларды көчүрүп алсаңыз да болот. Башкаларга да жибере аласыз. Төлөө деп аталган көзүнөккө кирип, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр, айыптар, мобилдик байланыш, интернет жана башка көп нерселер үчүн келген эсептерди төлөй аласыз. Тиркемеге кирген сайын толтура бербеш үчүн ар бир төлөмдөн кийин шаблон даярдап койсоңуз болот. Акча которуу деп аталган көзүнөккө кирип, картаңызга же эсебиңизге акча которо аласыз. Көчүрмө деп аталган көзүнөктө операциялар, чыгашалар, түшкөн акча боюнча маалыматтарды көрүп, ошондой эле операциялар кайсы учурда болгонун текшере аласыз. Ырастоолор деген көзүнөккө кирип, SMS билдирүүлөрдү, пуш кабарларды күйгүзүп же өчүрүп кое аласыз. Картаңызга лимит коюп же блоктоп салсаңыз болот. Негизги экранда картага же эсепке акча которсоңуз болот. Өлкө ичиндеги башка банктарга сом менен да, чет өлкөлүк валюта менен да акча которуңуз. Өз картаңыз өлкөнүн ичиндеги башка мамлекеттердеги банктардын виза картасына акча которо аласыз. Негизги экрандан сиз каалаган кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы төлөп, төлөмдөрдүн жана которулган акчанын тарыхын көрө аласыз. Бургер белгисин басканда меню бөлүмүндө каптал жактан терезе ачылат. Ал жерден өзүңүздүн профилиңизди көрө аласыз. Пуш кабарларды күйгүзүп койсоңуз болот. Эсептер көрүнбөй тургандан жаап кое аласыз. Тиркеменин тилин сыр сөздү өзгөртүп, тиркемеге Touch ID же Face ID аркылуу кире тургандай кыла аласыз. Жаңылыктар бөлүмүндө сиз соңку кабарлар менен тааныша аласыз. Ошондой эле картада деген жерди басып, кеңселердин жана банкоматтардын дарегин таба аласыз. Чет өлкөлүк валюталардын азыркы курсу менен таанышуу үчүн курстар деген көзүнөктү басыңыз. Банк менен байланышып, жеке профилиңизден чыгып кетүү үчүн колдоо белгисин басыңыз.